Кудайдын чакырыгы. 30 март. Ал бизди айыптаган көрсөтмөлөрдөн турган кол жазманы, бизге каршы жазылган кол жазманы өчүрүп салды. Ал аны алардын арасынан алып, айкаш чыгачка кадоо менен четтетти. Кол жазма деген эмне? Бул аятта айтылган кол жазма бул биздин күнөөлөрүбүздүн тизмеси. Кудайдын мыйзамына каршы кылган бардык иш-аракеттерибиз, сөздөрүбүз. Ар бир адамдын жашоосунда айтылган туура эмес сөздөр, жасалган адилетсиз иштер, эч ким көрбөй турган жерде жасалган жашыруун күнөөлөр бар. Булардын баары Кудайдын алдында бир да күнөө билинбей калбайт. Бардыгы айкын болот. Ыйык жазууда мыйзам бизди актоо үчүн эмес, күнөөнү көрсөтүү үчүн берилген. Ошондуктан кол жазма бизге каршы күбө болуп турат. Эмнеге ал кол жазма бизге каршы? Анткени ал кол жазма биздин күнөөлөр экенин далилдейт. Ал биздики экенин ачык көрсөтүп, бизди айыптайт. Кудайдын алдында бизди жоопко тартат. Ар бир адамдын ушундай кол жазмасы бар. Кимдир бирөөнүкү жакшы иштери көбүрөөк, башкалардыкы тескерисинче. Бул жазма соттогу документ сыяктуу, прокурордун колундагы далилдөөчү документ сыяктуу. Ал жерде жазылган ар бир пункт бизди айыптайт, актабайт. Эгерде Иса Машаяктын айкаш чыгачтагы эрдиги болбогондо, бул жазманын негизинде соттолуп, ар бирибиз тозокко кетмекпиз. Бирок сүйүнчүлөрдүн сүйүнчүсү болгон кабар Иса бул жазманын баарын жок кылды. Аларды алдыда айкаш чыгачка кадап салды. Колостуктарга жазылган катта ал аны өчүрүп салды, айкаш чыгачка кадап салды деп жазылган. Бул биз үчүн, ар бир күнөөкөр үчүн өтө жакшы кабар. Иса биздин күнөөлөрдү өзүнө алды. Бизге каршы болгон айыпты өзүнө жүктөдү. Петрдин катынан окуп кетсек, күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен чыгачка көтөрүп чыкты. Силер анын жарааты менен айыктыңар. Бул эмне деген жакшы кабар. Айкаш чыгачта чоң алмашуу болду. Иса биз кадала турган айкаш чыгачка кадалды. Күнөөнүн ордуна адилдик алып келди. Айыптын ордуна кечирим алып келди. Өлүмдүн ордуна өмүр, түбөлүк өмүр алып келди. Ушул биздин берүүнү угуп жаткан угарман. Кудайдын алдына барганда сенин кол жазмаң ачылып окулса, эч кандай шек жок. Тозокко барасың. Ал жакта жазылгандын бир тамгасын дагы сен четке кагып, меники эмес дей албайсың. Ошол кол жазмаңды жок кыла турган бир гана жол Исанын айкаш чыгачы. Ал сен үчүн өлгөнүнө ишенип, жүрөгүңдү ага ачсаң, сага каршы жазылган кол жазмаңды ал жок кылат. Сен акталасың. Сот процессинде сот ордунан туруп, акталды деген акыркы сөздү айткандай, Иса акталды дегенде, сенин алдыңда түбөлүк тозокко эмес, 5 эшик ачылат. Жакандын жакшы кабарында жазылгандай, эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар.